Убада. Суук күндөрдүн биринде падыша ордосуна келе жатып, сакчылардын арасында жеңил кийинген, улгайган жоокерди көрүп калат. Жанына барып: "Суукту сезбей жатасыңбы? Үшүдүңбү?" деп сурайт. Жоокер: "Сезбей эле жатам, өкүмдарым. Бирок айланбарбы? Мындан башка да кийимим жок" деп жооп берет. Анда боору ооруган падыша: "Азыр ордого кирген соң сага жылуу кийим берсин деп айтам. Кам санаа" деп жоокерди бир тарабынан үмүткө байлап, экинчи тарабынан сүйүнтүп кетет. Бирок өкүмдар ордого кирген соң күнүмдүк саясий оюндарына берилип, берген убадасын унутуп коет. Эртеси таң атпай улгайган жоокердин өлгөнүн кабарлашат. Жана жанында бир кагазда мындай сөздөр жазылыптыр: "Өкүмдарым, суук канчалык ызгаар болбосун, мен бул жука кийимимде деле чыдап жүрдүм. Бирок сенин убадаларың мага куру кыял берип, артынан менин ал күчүмдү алып өлтүрдү" деп жазылган экен. Демек, жашоодо биз берген убадалар канчалык башкалар үчүн маанилүү экенин кылдаттык менен көңүл буруш керек. Берген убадага туруу жана келишимди сактоо эң ыйык нерсе. Сенин ишке ашпай калган убадаларың башка бирөөнүн тагдырын канчалык деңгээлде талкалаганын элестете да албайсың.